сайттардан алынған маалыматтар менен тааныштырып, эфирде сайтка саякат программасы, саламатсыздарбы? Мискенбаев эч кандай апрель инкылабынын баатыры эмес, ал болгон алдамчы, ууру жана чагымчы. Арзан баалуу кагаз экенин ал жакында өзү деле түшүнөбү. Биз эмне үчүн мындай суроо берип жатабыз? 17 мартта эскерүү күнүндө офистин алдында сүйлөө дешкенде аны пайдаланып туруп, анан таштандыга ыргытып ийишерин Мискенбаев өзү деле түшүнүш керек болчу да, туурабы? Ошондой эле го, Асылбек Жээнбековго тийишкенден кийин ал жооп беретинде чагымчыл деген атка ээ болду. Эми эмне болот? Анткени аны КСДПнын лидерлеринин бири, президенттин энеси, парламенттин мурдагы төрагасы жалпы элдин алдында чагымчыл, татыктуу адам эмес деп атат. Мискенбаевда КСДПнын мүчөсү эмеспи? Бир жолу колдонулуучу кагаздай Мискенбаев менен калабы? Же кадыр баркы бар чынчыл, чечкиндүү Асылбек Жээнбеков менен калабы? Көзүбүз жетип эле турат. Балким бутун сүрткөн соң Мискенбаевди таштандыга ыргытып салсачы. Бул классикалык стилда. Жоопту 31 март күнү алабыз. Жалал Абад мамлекеттик университетинде жаңы кылымдын адамы таң кала турган, мыйзамга туура келбеген көптөгөн мыйзамсыздыктар калкып чыга баштады. Президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөшүү боюнча алгылыктуу жумуштарды жүргүзүп алып бара жатканы баарыбызды кубандырган. Тилекке каршы президенттин бул аракетине каршы иш жасап, Жалал Абад мамлекеттик университетинин жеке менчигине айлантып, өз кызыкчылыгына пайдалангандар да бар. Алар КСДП партиясын жууркан катары жамынып алып, эски адаттарды унута элек Бакиевчил жоон топтон турган командага айланышып, бүгүнкү күндө Жаму деген чоң стратегиялуу кемени коррупциялык иш аракеттери менен башкарып жатышат. Кезинде Кеңеш Усенов азыркы Жамунун ректору, Ак Жол партиясына өтө коюп, шаардык кеңештин депутаты Акмат Бакиевке Акмат аке деп, анын жардамында шаардык кеңештин депутаты, аны менен бирге Жамунун биринчи проректордук кызматында келген. Азыр аларды танып, СДПК партиясындамын деп жүрөт. 2018 жылдын 14 февралында Жалал Абад мамлекеттик университетиндеги орун алган Таза коом программасынын талаптарына ылайык келбеген коррупциялык схемаларды жана фактыларды белгилеп, көрсөтүлгөн мыйзам бузуу фактыларын текшерүү үчүн республикалык деңгээлде мекемелер аралык комиссия келип, азыркы ректор Кеңеш Усеновдун 2009 жылдан бери 9 жыл Жамунун окуу иштери боюнча проректору болуп, министрликтин буйругу жок иштегенин аныктаганда төө чачыбыз тик турду. Анда анын учурда ректор болуп турууга деле моралдык эч кандай акысы жок экен да. Мамлекеттик бийлик бул мыйзамсыздыкка кантип чыдап карап турат? Мамлекеттик каттоо кызматында 133 коррупциялык схема аныкталган, бирок алардын 10%га жетпегени гана жоюлган. Парламенттеги Республика Ата журт фракциясында аталган кызматтын өкүлдөрү отчет беришти. Өлкөдөгү резонанстуу иштер боюнча жыйынтык чыга элек экен. Отурумга келгендер депутаттардын суроолоруна так жооп бере албай коюшту. Бир эле мисал, Кытайдын көптөгөн жарандарына Кыргызстанда жашоого уруксат мыйзамсыз берилип, бирок 3 жылдан бери ал документ жокко чыгарылган эмес. Кытайдан грант карызга алынган миллиондорго Бишкек мэри Албек Ибраимов шаарды жасалгаламыш эткени менен иши алдыга жылган жок. Былтыркы жасалган жолдордун тамтыгы чыгып, бир жылда эле тешилип жарактан чыгып атканын кандайча түшүнөбүз. Кыргыз Республикасына Кыргызстан 2 миллиард долларга жакын карызга батып олтурат. Бул бүгүнкү чиновниктердин эмес, эртеңки муунубуздун мойнуна илинген бале. Ошол карыздын кайсы бир бөлүгү Бишкек шаарын өркүндөтүү боюнча да жумшаган айтылууда. Эмне үчүн буга чейин ушул жааттагы каржылык ресурстарды башкы прокуратура, УКМК тыкыр текшерүүгө алган эмес. Учурда Бишкек мэриясы Албек Ибраимов менен Исхак Пирматовдун жеке фирмасына айланганбы? Эмне мандым бар? Экөө кадр саясатын каалагандай тейлеп атышканы, бизнести чогуу жасашканы ачыкталабы? Же Ибраимов менен Пирматов текшерүү органдарынын коррупцияга каршы күрөшүүсүн тоготуп да койбойбу? Эсиңерде болсо Пирматовга Кыргыз нефтегаздагы ишмердиги боюнча кылмыш иши козголуп, кайра жабылып калганын кандайча түшүнөбүз? Айтор суроолор дагы арбайт. Кыскасы булар боюнча кызык кеп али алды да. Бишкек жепте жана электростанциялар ачык акционердик компаниясындагы майлуу кызматтарды ишканасынын жетекчилеринин туугандары ээлеп алгандыгы тууралуу маалыматтар кызуу талкууланып жаткан кез. Жептин мурдагы жетекчиси Нурлан Өмүркулуу бул тууралуу жооп берди. Бир туугандарым жепте иштей тургандыгы, башкадагы туугандарым ал жакта иштегендиги чын. Мен ал жакка жумушка киргенге чейин эле туугандарым иштеп келишкен. Калыс Жаманкулов, Данияр Жаманкулов жана Асел Жаманкулова бир туугандарым.
Ал эми Нурбек Жаманкулов, Мирбек Жаманкулов, Адилет Жаманкулов менен эки бир туугандын балдарыбыз. Мен жетекчиликке келгенде бир туугандарымдын биринин деле кызматы жогорулаган жок. Мурдагы эле ордуларында иштеп жатышат. Учурда деле ал жакта иштешет дейт Өмүркулуу уулу. Биздин укук коомдук фондунун директору Калича Өмүралиева көчөлөрдүн аты боюнча мораторий мыйзамсыз бузулса сотко беребиз. Biz мындай кадамдарга каршыбыз. Биринчиден мораторий жарыяланган. Эч ким эч нерсе кыла албайт. 2020-жылга чейин бул мыйзамды бузганга эч кимдин акысы жок. Бул кадамга барганга анчалык эмне күч келип жатат. Анда 24-март деп дагы бир көчөгө ат коюп алалы деп пикирин маалымдады. Ал эми 5 жыл мурда шаардык кеңеш көчө аттарын өзгөртүүгө мораторий жарыялаган. Депутаттар соңку чечим Шабдан Баатырдан башка көчөлөргө тиешелүү эмес экенин айтканы менен апрель окуясынын 8 жылдыгын утурлай мораторийдин бузулганы коомдо сынга алынып жатат. Белгилей кетсек, Бишкек шаардык кеңешинин 19-марттагы токтомуна ылайык Шабдан Баатыр көчөсүнүн түштүк магистралдан Чүй проспектисине чейинки бөлүгү 7 апрель деп өзгөртүлмөй болгон. Ал эми Чүйдөн Курманжан Датка көчөсүнө чейинки аралык мурдагыдай аталып кала берет. Беларусиянын өкмөтү жогорку технологиялык толук циклдүү айыл чарба өндүрүштүк ишканасы инвестициялык долбоорунун алкагында Кытайдан 1,750 миллиард Кытай юаны, 280 миллион доллар насыяны 2% үстөк менен өкмөттүк жеңилдетилген кредит катары алууну көздөдү. Бул тууралуу эки өлкөнүн келишиминде көрсөтүлгөнүн улуттук укуктук порталда жарыяланды. Кредитти каржылоого байланышкан пайыздарды Кытай өкмөтү төлөмөй болду. Кредит 15 жылга берилип, жеңилдетилген мөөнөтү 5 жылдан ашпайт. Тутбайынын маалыматына ылайык долбоордун аркасында Курманбек Бакиев жана анын балдары турат. Кыргызстанда бийликте турган кезде алар ушуга окшош долбоор менен иш жүргүзүшкөн. Бул жерде алардын да башка негиздөөчүлөрдүн да үлүштөрү болушу мүмкүн. Бирок негизги бөлүгү сырттан тартылып келген каржылоо деп белгиленет билдирүүдө. Ошондой эле Беларусиянын ММКлары Беларусь улуттук биотехнологиялык корпорациясы жабык акционердик коомун мурдагы премьер-министр учурда Беларусь жарандыгын алып, атын Даниэль Урецкий деп өзгөртүп алган Данияр Усенов жетектейт экенин да жазып чыгышты. Москва шаарындагы Печатный экспресс басмаканасынын 2 жыл 6 айга эркинен ажыратылган директору Сергей Москвин абактан бошотулду. Мындай чечим 7-мартта Акуловск райондук соту тарабынан кабыл алынганын аталган мекеме расмий сайтына жазды. Андагы маалыматка караганда Москвин мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө абактан бошотуу боюнча арыз берип, сот каза болгон 17 адамдын жакындарынын каршылыгы жоктугунан анын өтүнүчүн канааттандырган. Белгилей кетсек, 2016-жылдын 27 августунда Орусиянын Москва шаарынын түндүк чыгышында жайгашкан басмаканадан өрт чыгып, 17 адам каза тапкан, анын 14-ü кыргыз кыз келиндери болгон. Финляндия дүйнөдөгү эң бактылуу өлкө. Мындай жыйынтык 14-мартта жарыяланган. Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк бактылуулук индекси боюнча баяндамада бул тууралуу айтылат. Дүйнөнүн бактылуу адамдар жашаган өлкөлөрүнүн сап башында Норвегия менен Данияда турат. Ал эми бул индексте 156 мамлекеттин ичинен Кыргызстан 90-орунга илинген. Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Кыргызстандын көрсөткүчү көңүл жылытпайт. Тактап айтсак, Өзбекстан 44-орунда, Түркменистан 60, Тажикстан 80, ал эми Кыргызстан 90-орунга жайгашкан. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 113 беренесине ылайык 7 апрель элдик апрель революциясынын күнү деп белгиленген. Бул күн Кыргыз Республикасында 2 дем алыш күнү бар, 5 күндүк иш жумасынын графиги боюнча иштеген уюмдардын, мекемелердин жана ишканалардын кызматкерлери үчүн жумуш эмес майрам күнү болуп саналат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын социалдык өнүгүү министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Дем алыш күнүнө жана жумуш эмес майрам күнүнө туш келип калганда, дем алыш күн майрамдан кийинки жумуш күнүнө которулат. Ал эми 7 апрель күнүн ишемби күнгө туш болгондуктан быйыл 9 апрелда дем алыш күн болот. Сиздер расмий булактарынан алынган маалыматтарга ортоктош болдуңуздар. Эскертсем, мында кеткен материалдар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн, аман туруңуздар.